Жанар енем айтып кетпеді, мен тамағым ооруп атат депчи. Менин жүрөгүм ооруп атат. Сен ооруба, мен ооруйун ата журт дегендей, биздин ооруганыбыздан эч нерсе эмес. Кеп бүгүн ала тоону каптаган апаатта же болбосо ала тоону каптаган ооруда. Бүгүн Кыргызстанды эмне каптап жүрөт? Көрүп атасыңар, чындык менен байлыктын күрөшү болуп атат. Биз мына силердин алдыңыз кирген Атамекен партиясы эл кыдырып, жер кыдырып, тилемчилеп, добуш сурап жүрөбүз. Добуш чогултуп жүрөбүз. Байлардын партиясы паспорт чогултуп жүрөт. Бийликтегилердин партиясы форма 2 чогултуп жүрөт, туурабы? Алардан биздин айырмабыз, биз бара беребиз, алар пара берет. Канча пара келди, канча пачка келди, канча акча келди, бир Кудай билет. Бирок мен ишенем, бул жерге паспортун бербегендер, намысын бербегендер келди деп. Паспортун саткандар, ал келечегин саткандар. Паспортун саткандар, ата бабанын намысын саткандар. Мына ошол саткандар менен мына ондай болуп туруп үн каткандар чогуу жүрөбүз. Биз үгүт менен келдик, биз үмүт менен келдик, биз күйүт менен келдик. Ушинтип 7 күндөн бери жер кыдырып жүрөбүз. Силердин карапайым элдин добушун карызга сурап жүрөбүз. Ай, бергилечи бизге деле деп. Акчаны албай эле койгулачы деп. Анан ушунун неси жаман? Ушинтип карыз сурап жүрсөк, алар паспорт чогулткандар бизди кугунтук алып атат да. Ойлобогула берде жылга эле жүрүшөт деп. Ак үйдүн буйругу жүрөт, УКМКнын куйругу жүрөт. Кайсы жерге барсак ошол жүрөт, шүмшүң деп. Биз эми душман эмеспиз да. Биз добуш сурап жүрүбүз да карызга. Анан Атамекен партиясы ушул 16 партиянын ичинен эң жаш ушулар. Илгери Карабектин уулу Жантай манап болгон, туурабы? Манап деген макамды Кокон хандык берген эмес да. Аны эл шайлаган. Эл кантип шайлады эле? Бюллетени менен эмес да. Эмне кылып шайлады эле? Кандай? Таш менен, Таш менен шайлаган, ак кара таш менен. Азыр силер ошо манаптын тукумдары баш менен шайлагыла. Баш менен шайласаңар, жашы менен шайлагыла. Тизмесин карагыла, тишин карагыла, анан кийин басып өткөн ишин карагыла. Менин тишим түшсө түшкөн чыгар, бирок булардын тиши бүтүн. Булардын келечеги да бүтүн. Арт жакта опасный адамдар келатат. Же тиши да түшүп калган, иши да бүтүп калгандар келатат. Жалаң байлар келатат, ак үйдүн сөзүнөн чыкпаган, ак үйгө уктаган 3-4 партия келатат. Оолу ошолордун адамдары паспортуңарды чогултуп жүрөт. Ал силердин жан дүйнөңөрдүн байлыгын чогултуп жүрөт. Силердин мал катары пайдаланып, силердин добушуңарды 5 жылга белекке алганы жүрөт. 5 жылга 5000 сомго добушуңарды сатып алган жүрөт. Биз ошолор сатып алып койбосун, Шабданга эртерээк баралы деп шашып келдик. Качып келген жокпуз. Алар бизде болуп, ноондай кылып жүзүн көрсөтө албайт. Алар ноондай кылып сүрөтүн дейт албайт. Алардын сүрөтүнөн чочуйт. Балдарыңарды коркутсаңар болот, түндө жат, она кел атат деп. 30 жылдан бери Кыргызстан оңолбой койдук, туурабы? Мен илгери 2002 жылы Республика газетинде кабарчы болуп жүргөндө бир макала жаздым эле. Темасын коюп койдум да. Биз же оңолобуз, же тонолобуз десем, Доромбек Садырбаев айтты, ушу темасынан ката кетип калды. Эми ушу эки сөздүн несинен кетип калсам, жок, биз оңолобуз же жоголобуз деп жазышың керек болчу дейт да. Анткени тоногондор тоно эле келатат, оңолобуз дегендер оңолбой эле келатат дейт да. Мына ошол үмүт менен биз келдик. Азыркы алдыдагы турган, силер бара турган шайлоо, урматтуу Батырдын урпактары. Мына Шабдан 15 жашында эле таанылып калган, элге кызмат кылган. Капилеттен ой тапкан, караңгыда жол тапкан болчу. Азыр кыргыздар ошо караңгыда жол таппай турабыз. Жолду карайын десең эле акча. Башканы караган келбей калды. Азыр дүжүр чалдардан да дүжүр балдар көбөйүп кетти. Шүмшүңдөп өздөрүнүн келечегин өздөрү чабып атат да, өздөрү отурган бутакты өздөрү аралатат да. Мен ушуга күйүт менен жүрөм. Бир чети үмүт менен жүрөм. Биз же эскирген элитаны келатпайбы жанагы? Мен ачык эле айтып коеюнчу, табышмак кылбай эле. Артыбызда 3 партия келатат. Билесиңер деп кайсы партия экенин? Дагы 4-сү бар. Ошолун карасаңар тизбесин.
тизмесине жалаң мурда коррупцияга шектелгендер, кылмышкерлер, бандиттер, банкирлер, базаркомдор, уялчактар бар келатат. Тимеле каптап келатат. 4 транспорт министри келатат. Бирөөсү тиги жолду салам деп $500,000 алган. Президент өзү кубалап салган транспорт министри кайта келатат. Бириси Бишкек Ош жолун салам деп жол салбай эле кол салган, анан качып кеткен, азыр кайтып депутат болом деп келатат да. Ошолор Аппакаев дейт, ошол айтат да, коррупционерлер менен биз көрүшөбүз дейт да. Анда биз коррупционербизби? Же силер коррупционерди тандашыңар, же оппозиционерди тандашыңар керек да. Биз оппозициябыз десек, кече кайсы бир гестке жазыптыр, булар деген оппозиция боло албайт, анткени буларды эл оппозиция катары кабыл албайт, булар пандемияда качып кеткен деп Арыба деген сайтта ньюскеji жазыптыр да. Ой тоо дедим да, ошо ишенет окшойт да, каралай берсеңер эл ишенип калат деп. Силер ишенбей болушуңар керек да. Жанарды коррупционер десе ким ишенет? Коррупционер болсо отурбак да. Атамбаевдин жанында. Же Фаридтин жанында. Турабы? Сурабалдиева коррупционер болсо, же болбосо давно эле кетпек да качып. Же Швецияда, же Швейцарияда жүрмөк да. Анан бизди ушундай жаманатты көргөзөт, эчтеке таппай атат да, бизди каралагангачы. Анан туруп анан урушта булардын тили эле сайрайт депчи. Башка эмне кылабыз биз? Же урдаганды билбесек жок дегенде сүйлөгөндү билейик да. Билдирбесек да күлдүрүп сүйлөйүк да. Күйдүрүп сүйлөйүк да. Ошол ура менен жүрөбүз. Биздин бир гана ураныбыз бар. Добушуңду сатпа, сакта, ата мекениңди сатпа. Добушуңду сатпа, ата мекениңди сакта. Болду, башка уран жок. Тигилер келип атпайбы? Кеттик, даярсыңбы дагы. Бириктик, анан жүрөгүм деп. Таң каласың ошолор, урааны да билбейт экен. Мына жаңы жылда жок кылып салды дейби, кече бир календарда 31-декабрь жок дейт. Ошо сабатсыз, сапатсыз адамдар келатат да. Ошолор дагы 5 жыл отурабыз атат да. Мен ошолорго каршымын, туугандар. Мен ошолорго каршымын, ошолор келбесин деле баратам. Ошолордун жок дегенде саны азайсын деле баратам мен. Апыр-тапыр артта калган капыр болуп. Ушулардын аксакалы менмин. Ушуларга аксакал болуп калып белүүгө чыккандачы. Анан ушул жаштарды алып барасам, эмне деген гана. Айылды да, айлы дагы 21 күн бар. Укмушта ушактарды таркатат бизди, бирок канчалык неме болбасын, карапайым эл силер ак караны ажырата турган кез келип калбадыбы? Же байларды шайлайсыңар, же ногундай ата мекендин тайларын шайлашыңар керек да. Же биз элитаны эрден шыпырып түшүрүш керек. Эски 30 жылдан бери тоноо эле келатат, оңойбуз эле келатат, тоноо эле келатат. Бирок кайта ошолор дагы келе атпайбы? Көзүбүз ачылыш керек да, качанга чейин эле ушу акчага алданып жүрөбүз. Бизде болуп добуш чогултпайбы? Таза шайлоого чыкпайбы? Паспорт чогултпай. Форма 2 чогултпай. Мына президентибиз айтты, таза шайлоо болот, мен кабыз кылып берем деди. Мына таза шайлоонун, мына кечеги бардыңар эле азыр YouTube'тан көрүп атасыңар да. Оштогу шайлоочулар менен болгон бийликтин партиясын көрүп атасыңарбы? Байкуш бүгүн жумушка чыкпаган, пандемияга да үйүндө жаткан мугалимдер менен бала бакчанын бардыгын киргизип салыптыр. Кубалап барып, бир залга камап алып чогулуш өткөрүп атат да. Укмуштуудай реформаларды айтып атат. Биз антип камаган жокпуз да. Биз силер менен ачык эле сүйлөшүп атпайбызбы? Аларга эл келбей калбадыбы? Эл аларга жакын барбай, жийиркенип калбадыбы? Анан ушундай кылып атат да. Байкуш жанагы врачтарды, медсестралар бардыгын чогулушка мынчадан киши алып келесиңер деп атат. Ошол мынчадан чогулушка киши алып келесиңерге айтат. Эртең 4 чектен мынчадан киши алып келесиңер дейт. Бул шайлоо эмеле, бул жайлоо болот атпайбы? Силер чечишиңер керек, урматтуу туугандар. Ак караны ажыратыш керек. Же жанарды, же аларды шайлагыла. Же элитаны жайлагыла, же Элвираны шайлагыла. Шылып экинин бирин кыргыла. Силер кол чаба тургаңар, ушу жайлайт окшойсуңар. Жантайдын урпактары жайлайт окшой турган болуп калды. Мен терең ишене берейин анда. Мен кайгым жок, курсагым тоок болуп туруп, кеминди көстөйдүрө чыгып берсем болот экен. Мен көп сүйлөйүн, кебимди кестире чабайын, келтире айтайын. Урматтуу туугандар, чындык менен байлыктын күрөшүнүн финалы 4-октябрда болот. Же биз 30 жылдан бери чынжырдан чыга албаган чындыкты бул жолу чыгарабыз.
30 жылдан бери капаста жаткан, камакта жаткан калыстыкты ажыратабыз. Же Алатоодон айыкпаган акыйкатты биз айыктырабыз. Же биротоло мамлекетибизди жоготобуз. Же биз утулабыз, же кутулабыз. Башка жол жок. Же байларды биз тебебиз, же алар бизди тебет да. Силерге биз жардамга келдик. Жаңы дем деген бул жардам бер деген сөз. Силер жардам бергиле. Чогуу иш кылайык. Болбой калды Доромек Садырбаев айткандай. Тендер деди, кендер деди, барын сатты. Эми силердин паспортуңарды алып силерди сатат. Бир жолу биз аларды сатпайыкпы? Чогулуп алып туруп. Акчасын алып болсун дагы баалекети менен алтыран айдап туруп жолго салып салса кандай болот тугандар? Жок дегенде ошого жарайбызбы? Мына биздин курамды көрдүңөрбү? Биздин тизмени карагыла, анан тизмени карагыла, анан айтып атпайбы? Эртең менен бир жана серепчилер жайнап кеттир. Азаттыктан тууралуу айтып атат баардыгы эле. Тетиги Америкада жүргөн жана Бешимов, анан кийин тиякта жүргөн, Японияда жүргөн бир жаш балдар бар. Эртең менен ошо эрмек кылып ушул жок дегенде Азаттыкта эмнени айтып атыр экен деп карап койсом айтып атат да, баардык партиялардын алдында пионерлерди жашына коюп койгондон артында пенсионерлер отургондочу мен пенсионерминби? Биздин партиянын эң эле аксакалы мен, коркунучтуусу менмин. Калган эң улуусу мен, эң сулуусу Элвира. Анан кийин улуусу мен, анан башка партиялардыкын көрдүңөрбү? Алдында сулуу кыздарды коюп койгон, жаш бойтойгон, борсоктойгон балдарды коюп койгон, арт жагында отурбай ондай бүкүрөйгөн, шимшийгөн, 5 жолу депутат болгон, 6 жолу министр болгон, өмүрү 30 жылдан бери ордунан кетпеген уурлар келе атпайбы? Жана алы туткучуп айтпадыбы? Чоң деген атыбыз болбосо, чоң урдаган ворлор көп депчи. Ошо ворлордун баары келе атпайбы каптап? Алар дагы эле урдайт да. Алар силерди укпайт да. Биз эл үчүн иштеп беребиз. Биз силерге ачык эле айтып коеюн. Тигилерде болуп, алар айтып атпайбы? Буну кылып беребиз депчи. Ипотеканы арзандатып беребиз, кредитти төмөндөтүп беребиз, тигини салып беребиз, буну салып беребиз депчи. Биз эчтеке кылып бербейбиз. Ачык эле айтайын, чай да бербейбиз. Бирок биз силерге 5 жыл бою бекем эл үчүн иштеп беребиз. Болгон ушуга кепилдик беребиз. Мына Элдар менен Егор Гайдардын айырмасында. Билесиңерби, Егор Гайдар деген эң күчтүү экономист болгон. Мына Элдар эң күчтүү экономист. Жумушу жок жүрөт. Иштегиси келбейт. Барайын десе буну албайт. Анткени коррупцияны көрүп турат. Кол койгусу келбейт. Эртең мен да кетип калбайын деп. Мына Жанарды спикер кылсак болобу? Болот да. Бул зыкылдатып өкмөттү кармайт, тыкылдатып депутаттарды кармайт да. Бул жаңылбай жакшы сүйлөйт да. Жатка сүйлөйт да. Элвираны премьер-министр кылсаңар болобу? Тетчер менен Меркелдей болуп иштеп бере алат да. Туурабы? Токтогазиевди Айыл чарба министр кылсаң болобу? Акималиевден ашыгыраак иштеп берет да. Мына биздин талапкерлер. Мына ушулардын баары талапкер, жалгыз эле мен саяпкер. Мына мен Аламан Байгай ушуларды агытып атырмын да, анан силердин алдыңарга келдим, урматтуу улуу жердин урпактары, улуу элдин урматтары. Ушуларга добушуңарды карызга бергиле, уурларга эмес. Келиңиздер эми. Таягы. Кебимди кестире чабайын. Бүрүшпөй, коркоктуктан арылалы. Чүрүшпөй, бүгүн биз жарылалы. Уйкусу жүрө бербей ар бирибиз мекенчил деген жарлык тагыналы. Мен силерди ушуга чакырам. Бар болуңуздар.